Жок, өчүргөн эмес, басып койгон, көмүп койгон. Бирок көмүлгөн отта кээде кайра жалын алат. Аруу зат болсо очок, тынч, туруктуу, ысык. Айнура жалын, күйгүзгөн, көздү уялткан, бирок кооптуу. Ал өзүнө суроо берди. Мен киммин? Энесинин баласыбы же жүрөгүнүн кулубу? Эгер барбаса, өмүр бою балким деп калат. Эгер барса, бул үйдүн ишенимин талкалайт. Түн ортосунда ал ордунан туруп сыртка чыкты. Асман жылдызга толгон. Тоонун карааны көк асманга сиңип турат. Ал көкүрөгүн толтура дем алды. Ата, деп шыбырады. Эгер ат токур тирүү болгондо эмне дейт эле? Берген сөзүңө тур демек беле? Же жүрөгүңө каршы барба демек беле? Ал өзү жооп таба алган жок. Айнуранын келчи деген үнү кулагында жаңырып жатты. Ыйлаган үн, алсыз үн. Бир кезде аны жерге түшүрбөгөн текебер кыз эми жардам сурап жатат. Эгер чындап эле жалгыз болсо, эгер мен барбасам, ал кыйрап кетсечи? Ал өзүн актоонун жолун издеп жатты. Мен жөн эле барып чындыкты билип келем. Эч нерсе кылбайм. Бир сүйлөшүп чекит коем. Бул азгырыктын эң кооптуу түрү. Адам ката кылганда дайыма актоо табат. Ал үйдөн ала чыккан жоолукка оролгон акчаны карады. Аруу зат берген акча. Эски жоолуктун жыты, айылдын жыты. Салкынай эненин эмгеги. Пенсиянын майда топтолгон тыйыны. Бул акча билетке берилген эмес, бул ишеним. Ал аны алаканында кармап туруп, көзүнө жаш алды. Мен эмне кылып жатам? Бирок жүрөк тынч элек. Айнураны бир жолу көрүп келбесе, ал эч качан толук аруу затка келе албайт. Ал ошону сезди. Мен барып биротоло чекит коюшум керек. Же балким өзү да билбеген үмүт бар эле. Таң агара баштады. Көк асман бооз тартып, тоонун чокусу жаркала баштады. Кыялбек дагы эле сыртта отурган. Түнү менен уктаган жок. Аруу зат эшикти акырын ачты. Ал күйөөсүнүн көзүнүн кызарып кеткенин көрдү. Уктаган жоксуңбу? Жок. Чечтиңби? Бул суроодо үн жок, айыптоо жок. Бир гана чындык бар. Кыялбек терең дем алды. Барам. Бул сөз экөөнүн ортосунда абаны муздатып жиберди. Аруу зат бир саамга көзүн жумду. Бир тамчы жаш ылдый кулады. Бирок ал кайра башын көтөрдү. Жакшы бар. Мына ушинтип сүйүү жеңилген жок. Ал бийик болуп калды. Кыялбек өз оюнун кулу болуп кетти. Ал жүрөгүнү жеңилди. Балким бул жеңилүү убактылуу, балким бул чоң сабак. Бирок ал ошол таң менен чечим чыгарды. Ал барат. Эмне үчүн? Жооп жөнөкөй. Анткени жүрөгү али толук бошобогон. Ал эми айылда тынч очок күйүп калды. Кимге күйөт? Ким үчүн өчөт? Муну эми тагдыр чечет эле. Таң жаңы агарып келе жаткан. Тоонун чокусуна жарык жаңы тийген. Үйдүн ичинде Толгонай намазын бүтүрүп, дуба кылып отурган. Кыялбек босогодо бир топко чейин туруп калды. Апасына кантип айтарын билбей. Акыры ичин жыйып ичкери кирди. Апа, Толгонай жүзүн көтөрдү. Эмне балам? Үнү тынч. Бирок уулунун көзүнөн бир нерсе сезди. Мен Германияга барып келейин деп жатам. Толгонай тикесинен тик карады. Кайда? Германияга. Эмне үчүн? Кыялбек көзүн ала качты. Сөзүм бар, бир адамга. Толгонай түшүндү. Дароо түшүндү. Айнурагабы? Кыялбек унчукпай башын ийкеди. Ошондо Толгонайдын өңү өзгөрдү. Балам, сен эми үй бүлөлүүсүң. Билем, апа. Билсең кантип барасың? Үнү титиреп чыкты. Апа, мен барып бир сүйлөшүп келбесем, жаным тынч болбойт. Жаным тынч болбойт дейсиңби? Деп үнүн көтөрдү Толгонай. Бул үйдө сенден башка кимдин жаны тынч болуп жатат дейсиң? Ким жыргап жатыптыр? Ким эле бешенеси 5 жылдыз болуп калыптыр? Ал ордунан туруп кетти. Атабыз өлгөндөн бери мен сен деп жашап келдим. Келин түшүрдүк, очок жанды. Эми сен кайра өткөнгө кетем дейсиңби? Апа, мен аны таштап кетпейм. Жөн эле барып келем. Жөн эле барып келем дейсиңби? Толгонайдын көзүнө жаш толду. Эркек кишинин жөн эле деген жери болбойт балам. Барсаң жүрөгүң менен барасың. Кайтсаң сынып кайтасың. Сынып кайтып аруу заттын алдына шүмшүйүп келгенден өткөн оор нерсе жок.
Кыялбек үн катпады. Арузатты ойлодуңбу? Деди Толгонай жайыраак. Ал кыз сенин артынан унчукпай ыйлап отурбайбы? Бул сөз жүрөгүнө сайылды. Апа, же сенин жүрөгүң али ошол кыздабы? Деди энеси түз карап. Анда эмнеге үйлөндүң? Эмнеге бир кыздын тагдырын колуңа алдың? Жигиттик сөзүңө тура албасаң эмнеге алдың? Байкушуму тиги калдайган кучагына тартпасаң, аны эркелетпесең, сөздүн гүлдөрүнөн дестелеп ар күнү бербесең, аны көтөрмөлөбөсөң, эмне мени сезбейт, билбейт дейсиңби? Сүйүү пүйүү жок нерсе. Кыялбек үнүн басып жооп берди. Мен туура чечим чыгаргым келет. Туура чечим үйдө болот, деп Толгонай катуу айтты. Туура чечим өткөндү казууда болбойт. Ал көз жашын сүрттү. Балам, сен эми бала эмессиң. Сен бир аялдын күйөөсүсүң, бир үйдүн ээсисиң. Кыялбек оор дем алды. Апа, мен качып бараткан жокмун. Мен чекит коюшум керек. Чекитпи? Толгонай кайгыра күлүп жиберди. Эркектин жүрөгүндө чекит болобу? Барсаң кайра башталат. Тынчтык. Сыртта короодо токтор да үн чыгарып жатты. Үйдүн ичинде болсо тагдыр чечилип жаткан. Барбай эле кой балам, деди Толгонай акырын. Жүрөккө каршы туруу кыйын. Бирок үй бүлө сактоо андан да кыйын. Сен эми жалгыз эмессиң. Кыялбек башын чайкады. Апа, мен барбасам өмүр бою ойлонуп жүрөм. Бул акыркы жолу. Сөз берем. Сөз бересиңби? Толгонайдын үнү муңайым чыкты. Мурда да сөз бердиң эле. Бул сөз уулун уят кылды. Бир аз үнсүздүк. Андан соң Кыялбек апасына жакындады. Апа, бир бата берип коюңуз. Барып келейин. Анан баарын чечем. Толгонай аны карап турду. Мен сага бар деп бата берсем, келинчегиңдин көз жашына ким жооп берет? Кыялбек үн катпады. Эне баласына жамандык каалабайт, деди Толгонай жай. Бирок кээде эне жүрөгү сезет. Бул жол туура эмес экенин. Ал ыйлап жиберди. Ат токур тирүү болгондо сенин жакаңдан алып токтотмок. Бул сөз Кыялбектин көкүрөгүн тилди. Ал тизелей отуруп калды. Апа, кечирип коюңуз. Бирок мен барышым керек. Толгонай уулунун чачынан сылап, көпкө унчукпай турду. Андан соң оор дем алып колун жайды. Тур. Кыялбек башын ийип энесинин алдына келди. Толгонай эки колун көтөрдү. Жараткан, баламды жаман жолдон сакта. Көзүнө акыл, жүрөгүнө ыйман бер. Кайсы жерде болсо да аман алып кел. Бирок туурасын көрсөт. Үнү ый аралаш чыкты. Андан соң уулунун маңдайынан өптү. Бар, бирок унутпа. Үйүң бар, келиниң бар, энең бар. Кыялбек көзүнө жаш алды. Рахмат апа. Толгонай бурулуп кетти. Мен сен үчүн ыйлайм, бирок сен өз тандооң үчүн жооп бересиң. Үйдүн ичи оор тынчтыкка чөмүлдү. Ошол таң менен Кыялбек жолго камынды. Ал эми Толгонай босогодо туруп, уулунун артынан карап турду. Жүрөгүндө бир гана сөз айланып жатты. Кудай, баламды сыноодон аман өткөр. Бишкек аэропорту. Эрте мененки учуулар. Чемодандар сүрөлгөн үн. Диктордун кулагы тунган жарыясы. Адамдардын шашканы. Бир учак жаңы конду. Германиядан Мурат акырын басып чыгып келе жатты. Жүзү жайдары, ичи жеңил, акча коопсуз, изи тазаланган. Телефондогу эски номерлердин көбү өчүрүлгөн. Айнура артта калган барак. Эми башка өлкө, башка план. Ал сыртка бет алганда билет текшерүү жагында турган бир тааныш караанды көрдү. Калпак кийген, кең далылуу, ойлонгон көз. Мурат токтоп калды. Кыял? Кыялбек да бурулуп карады. Бир саам экөө тең тааный албай турушту. Андан соң көздөрү чоңоюп кетти. Мурат? Экөө кол алышты. Сенсиңби чын эле? Ооба. Сен кайдан жүрөсүң? Көп жыл көрүшпөгөн бир туугандардай кучакташып алышты. Мурат менен Кыялбек айылдаш болчу. Бирок турмуш шартка байланыштуу Мураттын ата-энеси шаарга көчүп кетишкен эле. Көп болгон Кыялбек Муратты көрбөгөнүнө. Качан келдиң? Деди Кыялбек. Азыр эле, Германиядан. Кыялбектин жүрөгү бир саам токтоп калгандай болду. Германиядан?
Ооба, бир топ жылдан бери ошол жактамын. Кандай экен? Мурат ийнин куушурду. Иш бар, акча бар. Бирок өзүң билесиң да, чет жер. Кыялбек бир аз ойлонуп туруп калды. Өзүң кайда бара жатасың? Менби? Кыялбек бир саамга үн чыгарбай, Германияга. Мурат бир ирмемге тик карап калды. Чын элеби? Ооба. Кайсы шаарга? Кыялбек шаарда айтты. Мураттын ичинен муз өткөндөй болду. Ошол шаар. Бирок сыр бербеди. О, жакшы шаар. Эмне иш менен? Кыялбек түз жооп берген жок. Бир адам менен жолугушам, сөзүк бар. Мурат жылмайып койду. Ишпи? Же фүйүбү? Кыялбек дагы үн катпай калды. Мурат көзүн тике карады. Сүйүү үчүнбү? Бир аздан кийин Кыялбек жай гана ооба. Мураттын ичинен күлкү келди. Бирок ал сыртка чыгарган жок. Чет жердеги кызбы? Ооба. Кандай тааныштын? Илгери Кыялбек сөзүн кыскартты. Илгери жакшы көрчүмүн. Мураттын мээси чагылгандай иштеп жатты. Айнура. Ал акырын сурады. Аты ким? Кыялбек эч нерсе сезбей жооп берди. Айнура. Ошол учурда Мураттын жүрөгү бир кагыт токтогондой болду. Бирок ал дароо өзүн колго алды. Айнура дейсиңби? Деп жай кайталады. Тааныйсыңбы? Мурат башын чайкады. Жок, жөн эле атын сурадым. Бирок анын көзүндө бир секундага ашыкча жылт эткен нерсе болду. Кыялбек байкаган жок. Сен өзүң эмне иш менен баргансың Германияга? Деди ал. Мурат жылмайып жооп берди. Бизнес, инвестиция, жаңы долбоорлор. Жакшы экен. Сен канчага барасың? Билбейм. Балким биротоло сүйлөшүп келем. Мурат ичинен мыскылдап алды. Сүйлөшүп келем дейт. Билет алгансыңбы? Азыр алам, сүйлөшөм. Акча маселеси кыйын да, чет жакка баруу оңой эмес. Бул сөздү ал атайын айтты. Кыялбек башын ийкеди. Оңой эмес. Ал кыз сени күтүп жатабы? Бул суроо түз эле жүрөккө тийди. Айтты, кел күтөм деп. Мураттын көзүнүн түбүндө кара көлөкө пайда болду. Кызык. Экөөнү тең күтүп жатыптырбы? Ал акырын жылмайды. Барам да, эгер чакырса бар. Бул сөздө ичара ошолдун бар эле. Бирок Кыялбек аны сезген жок. Сен эми Кыргызстанда каласыңбы? Деди Кыялбек. Бир аз иш бар, анан кетем. Кайда? Башка жака. Мурат бул жерден бат кетиш керек болчу. Ал телефондон билдирүү текшергенсип туруп, акырын артка чегинди. Макул Кыял, жолуң болсун. Рахмат. Экөө кайра кол алышты. Мурат көзүнө тик карап. Германия чоң жер. Адам адашып кетиши мүмкүн. Кээде жолунан... Бул сөздү өзгөчө басым менен айтты. Кыялбек түшүнгөн жок. Түшүнбөдүм? Эч нерсе, жолуң болсун дедим. Мурат бурулуп кетти. Ал алыстап бара жатып ичинен ойлоно баштады. Эгер бул экөө бетине бет келсе эмне болот? Бир саам токтоп калды. Бирок кайра өзүн жийди. Мага баары бир. Ал чыгып кетти. Кыялбек болсо бир саамга катый түшүп ойлонуп турду. Ал Мурат менен жолуккан жөн гана кокустук деп ойлоду. Бирок тагдыр экөөнү биринчи жолу кесилишке алып келген эле. Бири кеткен, бири бараткан. Экөө тең бир аялдын айланасында айданып жүргөнүн али билишкен жок. Айыл, Арузат ал босогодо жалгыз отурат. Кыялбек кепкен жолду карап. Жол чаң болуп көрүнбөй калган. Бирок анын жүрөгүндө изи калып калды. Барды. Бул сөз ичинен кайра жаңырып жатты. Ал колун көкүрөгүнө койду. Жүрөгү ооруйт. Жөн гана сагыныч эмес. Бул татыксыздык сезими. Мен жетишпедимби? Мен жетпей калдымбы? Көзүн жумсай эле элестейт. Кыялбек башка аялды көргөнү баратат. Ал аялга бир кезде күт деген. Арузат болсо бар деди. Кайсынысы күчтүү? Кайсынысы жеңет? Жооп белгисиз. Кан өткөн тынчтык. Ал үйгө кирди. Жумуш бар. Келиндик милдет токтобойт го. Колу иштеп жатат. Жүрөгү ыйлап жатат. Идиш жууганда көз жашы сууга аралашып кетти. Эч ким көргөн жок.
Толгонайда үн катпай карап калды Арузатты. Аны чындап аяды. Экөөнүн ортосунда айтылбаган кайгы бар. Арузат төшөк жийип жатып, ичинен ойлонду. Кетип калсамбы? Мен бул үйгө убактылуумунбу? Бирок ошол замат апасынын сөзү кулагына жаңырды. Кызым, турмуштан качпа. Кыйын жерден качсаң, өмүр бою качып өтөсүң. Ал көзүн каттуу жумду. Жок, ал кетпейт. Бул үй анын очогу. Ал өзү учуп кетчү куш эмес. Ал учуп келген куш. Бирок канатын кыркып салган эмес, өзү байлап алган. Кечинде уйку жок асманга карады. Учуп бара жаткан учактын жалт-жулт эткен жарыгы алыстан көрүндү. Ошондо жүрөгү тирнип кеткендей болду. Учуп бара жатат. Кыялбек ошол учактабы? Арузат ичинен күйүп кетти. Бул үй менин аэропортум. Бул ой аны титиретти. Аэропортко баары келет, кетет, күтөт. Кээ бирлери кайтып келет, кээ бирлери жок. Мен аэропорт болбойм. Ал ордунан турду. Жок, мен кетем. Мен алсызмын. Анын үнү биринчи жолу каттуу чыкты. Кайра дагы күбүрөнү. Мен ушул жерде тамыр жаям. Мен качпайм. Эгер ал кайтып келсе, ушул жерге келет. Мен кетпейм. Мен буюрса чоң аэропорт болот. Качандыр бир Кыялбек сөзсүз конууга келет, деп өзүн сооротту. Көз жашы бетинен ылдый агып жатты. Эгер ал башка асманды тандаса, анда мен өз асманымды курам. Бул сөздү айтууга канча күч кетти. Ал төшөккө жатып, жаздыкты кучактады. Бош орун. Кыялбектин жыты бар. Сен мени тандабай калсаң да, мен өзүмдү жоготпойм. Бул сүйүүнүн башка түрү. Өзүн сактаган сүйүү. Ички күрөш. Бир маалда ойлор кайра сокту. Балким ал кайтып келбейт. Балким ал аны менен калат. Жүрөгү канап кетти. Кудай, мен чыдай аламбы? Ал ыйлап жиберди. Каттуу эмес, тынч. Эзип жааган жамгырдай, жерге сиңгендей ой. Мен жетим болуп өстүм. Дагы бир жолу жалгыз калсамчы? Мына ушул коркунуч аны чындап титиретти. Ата мээрими жок, эне мээрими жок. Эми күйөө мээрими да кетсечи? Ал эки колун көкүрөгүнө кысып, жок, мен кайра жетим болбойм. Бул сөз анын ичиндеги эң чоң жарадан чыкты. Бул үй менин үйүм. Бул жер менин тагдырым. Анан акырын шыбырады. Кыялбек, сен мага учуп кел. Мен сени күтөм. Анын көзүндө биринчи жолу коркуудан эмес, намыстан чыккан жаш болду. Мурат аэропорттун сыртында токтоп калды. Колунда чемодан. Көңүлү жай болушу керек эле. Баары бүттү. Бирок жүрөгү тынч эмес. Эгер Кыялбек жетип барсачы? Экөө жолугуп калсачы? Ал көзүн жумду. Кыялбек жаман жигит эмес. Айылда чогуу чоңойгон. Топуракты чогуу тепкен. Сууга чогуу түшкөн. Жок дегенде анын канаты кайрылбасын. Бир саамга ичинен абийир козголду. Мен эмне болуп кеттим? Ал кайра бурулуп аэропорттун ичине кирди. Кыялбек отургучта билет алып карап отурган. Мурат анын жанына келди. Кыял. Кете элексиңби? Мурат оруттуу карады. Сага бир нерсе айтайын дедим. Эмне болду? Мурат бир саам унчукпай турду. Андан соң түз айтты. Сен бара жаткан кызды тааныйм. Кыялбек тик карады. Кайсы кызды? Айнураны. Кайдан тааныйсың? Мурат оор дем алды. Германияда жолукканбыз. Жолуккансыңбы? Жөн эле жолуккан эмесмин. Кыялбектин жаагы кысылды. Туура айт. Мурат көзүн ала качпай карады. Мен аны менен жакын болуп калгам. Андан соң Кыялбек ордунан ыргып турду. Эмне дедиң? Тынчтан. Сен эмне деп жатасың? Чындыкты. Кыялбек жакасынан кармап жиберди. Жалган айтпа. Жалган эмес. Сен аны кайдан тааныйсың? Бир батирде жашап калдык. Бул сөз бычактай тийди. Оозуңду жий, деп Кыялбек түртүп жиберди. Адамдар карап калышты. Мурат жай сүйлөдү. Кел,
Бул жерде эмес. Кигирээк баралы. Экөө аэропорттун чет жагына өтүштү. Кыялбектин көзү күйүп турат. Далил барбы? Мурат чөнтөгүнөн телефонун чыгарды. Бар. Ал телефонун кармап, Айнураны кара тизмеден чыгарып чалып калды. Телефон динамикке коюлду. Үн чыкты. Алло, Айнура. Мурат үнүн жумшартты. Жаным. Кыялбек турган жеринде тогуп калды. Мен Кыргызстандамын. Иштер болуп жатат. Экөөбүз сүйлөшкөндөй. Чын элеби? Деди Айнура эркелеп. Эмнеге чалбай калдың? Иштер бар болчу. Сагындыңбы? Сагындым. Мурат Кыялбекке карап туруп сөзүн улады. Биз жаткан түндөрдү сагындыңбы? Кыялбектин жүрөгү токтоп калгандай эле болду. Телефондон жай, уялчаак күлкү угулду. Сагындым. Менин кучагымдычы? Ооба. Сенсиз жата албай калдым го. Мен да. Кыялбектин көзү караңгылап кетти. Мурат акырын. Күтөсүңбү мени? Күтөм. Мени чакырбатыраак. Мурат телефонду өчүрдү. Тынчтык. Бир гана дем алуу үнү. Кыялбек кыймылсыз туруп калды. Жер көчүп кеткендей, асман кулап түшкөндөй. Эми ишендиңби? Мурат үнүн жумшак чыгарды. Ал сага татыксыз кыял. Бул сөз Кыялбектин намысына тийди. Ал Муратты түртүп жиберди. Сен кимсиң? Сен аны эмне кылдың? Мен аны алдаган жокмун. Ал өзү келди. Жап оозуңду. Чындык ушундай. Кыялбектин көзүнө жаш толду. Бирок ал ыйлаган жок. Сен менин жашоомду талкаладың. Мурат оор үшкүрдү. Мен эмес, чындык. Кыялбек бир кадам артка чегинди. Билет колунан түшүп кетти. Аэропорттун жолуна. Учуу. Бирок эми ал учпай калды. Анын ичиндеги сүйүү ошол жерде кулады. Мурат акырын айтты. Кыял, сен жакшы жигитсиң. Артында сени күтүп турган адам бар. Бул сөз жүрөгүнө кайра сайылды. Аруу зат. Анын ак жоолукка оролгон акчасы. Бар деген үнү. Кыялбек көзүн жумду. Ичиндеги Айнурага деген жалын замат да өчтү. Ал өрттөнүп бараткан. Кыялбек кыймылсыз отурду. Аэропорттун отургучунда. Колундагы билет бырышып кеткен. Адамдар өтүрүп жатышат. Учуу жарыялар угулат. Бир учак конду, бир учак учту. Бир сааттай ошол бойдон отурду. Көзү бир чекитте. Ичинде миң ойлор. Мен эмнени күтүп жүрдүм? Ал көзүн жумду. Айнуранын күлкүсү. Келчи деген үнү. Сагындым деген сөзү. Баары жалган болуп чыкты. Же ал өзү жалганга ишенгиси келип жүрдүбү? Мен эмне үчүн ушунча сокур болдум? Жүрөгү ооруду. Бирок бул сүйүүнүн оорусу эмес. Бул намыстын оорусу болчу. Ал өзүн өзү алдаганын түшүндү. Ал баргысы келген. Чындыкты эмес, үмүттү көргүсү келген. Балким ал мени тандар. Мына ушул балким аны жолго салган. Бир аял аны кармап койгон жок. Бир аял аны алдап кеткен. Ал экөөнүн ортосунда өзү адашкан. Аэропортко карады. Бул жер кандай? Күтүү, коштошуу, кайтып келүү, же кайрылбай кетүү. Мен да аэропорт болуп калыпмын. Анын ичиндеги сөз биринчи жолу ушинтип чыкты. Мен да күтүп жүрүпмүн. Айнура учуп кеткен. Ал болсо жерде калган. Колунда билет. Жүрөгүндө боштук. Уча албай калган аэропорт. Мен уча албай калган аэропорт. Бул сөз анын өзүнө арналгандай туюлду. Ал учмак. Баарын таштап. Бир үйдү, бир аялды, бир эненин батасын, бир келиндин көз жашын, бир атанын арбагын. Баарын таштап учмак. Бир сагындым деген сөз үчүн. Ал башын эки кол менен кармады. Арузат. Арузаттын акчасы. Бар деген тынч үнү. Көз жашын жашырган жүзү. Ал аял ага ишенди. Мен аны сатмакмын. Бул ой аны ичтен тилип кетти. Мен анын ишенимин сатып жибермекмин. Көзүнө жаш келди. Бул жолу жашты токтоткон жок. Эркек ые тынч болот, ичинен күйөт. Апа,
Толгонайдын батасы. Жүрөгүмө ыйман бер деген сөзү. Ал өз жүрөгүн угуп, ыйманды унутуп кое жаздаган. Ата, Аттокурдун жерди сыйла деген сөзү кулагына жаңырды. Ал эми өзүнүн тамырын сыйлабай кете жаздаган. Мен ким болуп бараттым? Ал терең дем алды. Айнураны жек көргөн жок. Муратты да жек көргөн жок. Бир гана өзүнө ачуусу келди. Мен сүйгөн эмесмин. Мен өзүмдү далилдегим келген. Айнура аны тандасын деп. Ал жеңсин деп. Ал утуш болсун деп. Бул сүйүү эмес болчу. Бул намыс. Ал эми Арузат? Ал утуш издеген жок. Ал жөн гана берди. Сүйүү кармап калуу эмес экен. Ал акырын ордунан турду. Аэропортко дагы бир жолу карады. Аэропорт учпайт. Аэропорт күтөт. Учкан учак. Калган жер. Ал биринчи жолу түшүндү. Айнура учак. Келет, кетет, кайра учат. Ал эми Арузат жер, аэропорт, туруктуу, тамырлуу, күтүп турган. Мен кайсын тандашым керек эле? Жооп эми айкын болчу. Ал билетин жай ачты. Карады. Андан соң акырын бүктөдү да таштанды салуучу урнага таштады. Учпай турган билет. Анын ичиндеги акыркы жалын да өчтү. Оюна тынч, оор акыл келди. Ал кайтып барат. Өз жерине, өз очогуна, өзүнө. Кыялбек үйүнө кайтып келгенде кеч кирип калган. Айыл баягыдай эле. Тоолор ордунда. Булак агып жатат. Очоктон түтүн чыгып турат. Жашоо эч нерсе болбогондой уланууда. Бирок анын ичинде бүтүндөй бир доор урап түшкөн. Ал корого киргенде Арузат эшик алдында колунда бирдеме бар, кармалап отурган. Бирок колу кыймылдабай жакшылап карасаң. Ал башын акырын көтөрдү да Кыялбек тарапты карады. Экөөнүн көзү тиктеше түштү. Бул көз карашта суроо жок болчу, айыптоо жок болчу. Бир гана тынч кабыл алуу бар эле. Кыялбек биринчи жолу түшүндү. Арузат аны кармап калгысы келген жок. Ал жөн гана эшигин ачык калтырган. Кыялбек акырын басып келди. Мен бардым, деди алжай. Арузат башын ийкеди. Билем, учкан жокмун. Ушул сөз экөөнүн ортосунда оор асылып турду. Арузат акырын сурады. Эмнеге? Кыялбек терең дем алды. Себеби сен аэропорт болуп калыпсың. Арузат түшүнбөгөндөй карады. Кыялбек сөзүн улады. Мен күтүп жүрүпмүн. Бирөөнүн келишин, бирөөнүн тандашын, бирөөнүн кайтып келишин. Өзүм учпай туруп, башкалар учуп кетпесе экен деп жашаптырмын. Ал көзүн ылдый салды. Чыныгы аэропорт башка экен. Ал дайыма жерде калат экен. Келгендерди тосот, кеткендерди узатат. Бирок өзү эч качан асман көрбөйт экен. Шамал акырын анын жоолугун терметти. Ал биринчи жолу Арузатка түз карады. Сүйүү артынан чуркоо эмес экен. Сүйүү учуп кетүүгө даяр болуу эмес экен. Сүйүү жанында калып, тамыр жайуу экен. Арузаттын көзүнө жаш толду. Бирок ал сүйлөгөн жок. Кыялбек үнүн бекемдеди. Мен бүгүн түшүндүм. Ал бир кадам жакындады. Бирок эми жок. Ал жерге тизе бүгүп отурду. Мен эми күтпөйм. Мен эми бирөөнүн учушуна көз каранды болбойм. Мен өз жеримди тандайм. Арузаттын үнү шыбырап чыкты. Жериң кайсы? Кыялбек жооп берди. Сен турган жер. Бул сөздө жалын жок болчу. Бул сөздө кумар жок болчу. Бул сөздө чечим бар эле. Чыныгы, оор, бышкан чечим. Арузат акырын ыйлап жиберди. Бул кайгынын өйү эмес. Бул жеңилдеген жүрөктүн өйү болчу. Кыялбек улады. Айнура учак экен. Ал учат. Ага асман керек. Мен аны кармай албайм. Кармаш да керек эмес. Мурат да учак. Конуп, кайра учуп кеткендерден. Ал эми сен... Ал токтоду. Сен жер экенсиң. Туруктуу, тамырлуу, күтпөгөн, кармабаган, бирок кетпеген. Сен менин аэропортум экенсиң. Арузат акырын. Жер да ооруйт. Билем, деди Кыялбек. Ошол ооруну мен түшүнбөй калыпмын. Түн кирип калган. Асман капкараңгы.
Алыстан учактын үнү угулду. Экөө тең баш көтөрүштү. Учак асманды тилип өтүп кетти. Кыялбек акырын сүйлөдү. Көрдүңбү? Учак учту. Аэропорт калды. Андан соң кошумчалады. Бирок аэропорт болуу тагдыр эмес. Бул тандоо экен. Ал Арузаттын колун кармады. Бул жолу анын колу муздак эмес болчу. Мен сени бактылуу кылам, Нарузатым, деп аяр жыттады Кыялбек. Тышта ай тоонун үстүндө жай жылып баратты. Үйдүн ичинде жаңы өмүрдүн тынч деми угулду. Ошол түнү алар чыныгы күйөө аял болушту. Ар ким өз асманында. Германия, суук шаар, жаан жаап жатат. Айнура терезенин жанында жалгыз отурду. Мурат кеткенине бир нече күн болду. Телефон өчүк, акчалар жок. Квартиранын ижарасы кечип жатат. Айнура биринчи жолу тынч отуруп ойлонду. Качан мен ушунчалык алыстап кеттим? Ал ата-энесине кайра чалды. Үнү мурдагыдай шаңдуу эмес. Баары жакшыбы, кызым, дешти алар. Айнура бир саам унчукпай турду. Жакшы, деди, бирок үнү ишеничсиз чыкты. Телефонду койгондо көзүнө жаш келди. Ал биринчи жолу түшүндү. Учуу эркиндик эмес экен. Кээде учуу тамырсыздык экен. Ал дайыма бийиктикти тандаган. Бирок бийиктикте кармаган эч нерсе жок болчу. Ал акырын шыбырады. Кыялбек. Бирок бул ат эми жооп берчү эмес. Анткени кээ бир поезддер кечикпейт. Кээ бир эшиктер экинчи ачылбайт. Айнура терезеден асманды карады. Ал мурдагыдай толкунданган жок. Жөн гана карап турду. Ошол учурда анын ичи кызыктай боло түшүп, көөнү айланып, ваннага чуркады. Эпилог. Айыл, күн жылуу, тоонун этеги жашыл. Кыялбек короодо устун орнотуп жатат. Жаңы сарай куруп жатышат. Арузат жанында. Колунда суу. Жүзүндө тынч жылмаюу. Алар каткырып күлүшпөйт. Бирок алардын ортосунда тынч ишеним бар. Толгонай босогодо отуруп небересин терметип жатат. Ооба, үйдө Наристенин үнү бар. Мына бакыттын уюгу.